демек күнүнө 3-4 жолу бул адам бардык жерде менин акчам жок деп жар салып жүрдү. Күнүнө 3-4 жолу өзүндө акча болбой турган энергияны жыйнап алды. Бул энергия жетиштүү түрдө көп чогулган учурда ал адам акча төлөбөгөн жумуш табат, же капчыгын жоготот, же акчасын урдатат, болбосо карызга белчесинен батат. Кандай болгон күндө да ал адамда акча болбойт. Анткени ал ар бир күнү ушул энергияны өзүнүн ою менен багыттап жатпайбы? Ал эми белгилүү болгондой, ой өз учурунда ойлонгон, айтылган даражага жеткирет. Көп адамдар менде акча жок деген сөздү көп айтышат. Бирок андан да жан кейиткен окуялар болот. Бир жолу дагы бир тарапка сапар алып калдым. Таксиге жаңы гана отурган учурда таксинин айдоочусуна цыган аял келип, "Кел, мен сага төлгө ачып берейин" деп кайрылды. Айдоочу "Турчу ары, менде акча жок" деген орой жолун узатты. Цыган аял ары кетип калды. Биз сапарыбызды уладык. Мен айдоочуга кайрылып, "Билесизби, мен бир жерден окуган элем. Эгер акчам жок деп айтсам, чындап эле сенде акча болбойт экен" дедим. Ал мени карап, "Менде акча жок болот, же акча таптакыр болбойт" деди. Ал тамашаладым деп ойлоду. Бирок ал чындыгында өзүнө акча жок же акча таптакыр болбойт деген энергиянын бир бөлүгүн сиңдирип алды. Аягында мен билишимче, ал такси айдап жан баккан айдоочунун машинасы талкаланып, таптакыр акчасы жоготуруп калган. Мындай нерсе менен тамашалашуунун кажети жок. Аны менен катар эле позитивдүү окуялар да эске түшөт. Бир рет бир жерде лекция окуп чыгып келе жатсам, жаныма бир аял келип калды. Ал өз башынан өткөн окуяны айтып берүүнү каалаган экен. Ал жумуштан кайтып үйүнө жаңы эле кирсе, кошунасы эшигин кагып, "Сенде акча барбы?" деп сурайт. Карызга алып тургусу келген окшойт. Анын чөнтөгү бош болуп, акчасы чындап эле жок экен. Эмне дээрин билбей калат. Анын үстүнө акчасы жок дегенде оозданбаганга аракет кылгыла деген кепти жаңы гана эшиткендиктен эмне дээрин билбей, "Бир аз күтө тур, азыр акчада эшик кагып кирип келип калат" деп тамашалап коет. Кошунасы анын жогун түшүнбөй, ийин кууштуруп коюп кетип калат. 2 саатка жетпей эле ойдо жок жерден кошумча жумуш чыгып калды деп күйөөсү үйүнө акча алып келип калыптыр. Биз биринчи туура кадамды жасарыбыз менен жаратылыш биздин туура жолдо баратканыбызга ишенимдүү болушубуз үчүн бизге жыйынтыгын аванс катары берет. Негизи эле акча жөнүндө тескери ойлор кайдан келет? Байкап көрсөк, биз тарбияланган үй бүлөдөн келет экен. Кыязы ар дайым биз эч качан байыбайбыз. Биздин өлкөбүздө байуу мүмкүнчүлүгү жок. Акча кыйынчылык менен табылат. Акча бул арам деген сыяктуу сөздөргө кулагыбыз көнүп калган. Муну 1000 ирет уккандыктан бизге жат болуп бүткөн. Бул сөздү оозубуз менен айтпаган күндө да бир аз акча тартыштыгы болуп калса, ушул нерселерди ойлогонго жетишебиз. Ал эми биз ой жүгүрткөн учурда терс энергиялар акырындап топтоло баштайт. Анда эмне кылыш керек? Ойдун башкача формасын ойлоп табыш керекпи? Албетте, болгондо да позитивдүү ойлорду жыйнашыбыз керек. Мисалы, мен акчаны жакшы көрөм. Акча менин жашоомо оңой эле кирип келет. Мен акчаны жакшы көрөм, дайыма мага канча керек болсо ошончо иштеп таба алам. Мен акчаны оңой эле иштеп табам жана аны өзүм канааттангандай жумшайм. Ушул нерселерди ар дайым ойлоп жүрсөк, ал биздин ой жүгүртүүбүзгө акырындап сиңе баштайт. Качан гана бул энергия жетиштүү топтолуп, сезимибиз муну экинчи программа катарында сезе баштаганда, ал автоматтуу түрдө бала кезибизден жат болуп калган негативдүү программаны иштеп чыгууну токтотот. Акча жөнүндө ойлоно турган жагдай болуп калганда, ой менен сезим бири-бирине суроо жооп узатыша баштаганда, сезимибизге сиңип калган акча менин жашоомо оңой эле кирет деген ой жаралып, ошол позитивдүү ой баарын жеңип, акчанын дайыма бизде болушуна шарт түзүп бере баштайт. Жыйынтыгында биз качан гана позитивдүү ойлоно баштаганда, аягында ийгиликтүү жыйынтык бере турган позитивдүү ой формасына энергияны топтой баштайбыз. Мындай каржылык кризистен кантип чыгуу керек? Акча бардык учурда болоруна ишениш керек. Ошого жараша кадамда жасалышы керек. Сенде акча бар болсо, балдардын мектебине кийим-кечеги менен ок куралдарын сатып бергөө эмне тоскоол кылып жатат? Коркунуч.
Чочулоодон башка эч нерсе тоскоолдук кылган жок. Бул чочулоону текшерүүгө алып, керектүү нерсенин баарын сатып ал. Балдарга эмне керек болсо баарын алып, үйгө эми гана жеткенде телефонум шыңгырайт. Алсам, сизге акча карыз эмес белек, келип алып кетиңиз деди. Кудайга шүгүр дедим. Акчасы жок калам деген коркунуч акчанын бизге келишин токтото турган негизги себептердин бири болуп эсептелет. Акча дайыма болот деген ишеним акчанын кирешесин күчтөйт. Акча дайыма болот деген ишеним акчанын кирешесин күчтөйт. Адам эмне жөнүндө ойлосо, аны ой формасына багыттай турганын жогоруда белгилеп кетпедикпи? Эгер адам ага кошумча чочулап, корко турган болсо, энергия 2 эсе чоңоет. Акыл эстин энергиясы жана коркунуч энергиясы кошулат. Абалдагы ылдамдап ишке аша баштайт. Мен бир таанышым айтат. Бул нерсе боюнча тажрыйба жүргүзүп көргөм. 3 жаштагы кызым экөөбүз үйдө калдык. Жолдошум чет өлкөгө кетти. Болгону менде 200 сом гана калды. Жолдошум дагы 4 күндөн кийин акча салмак. Колдогу акчаны 4 күнгө бөлсөм нанга, сүткө жетмек. Жараткан кантип эле кызым экөөбүздү ырыскысыз калтырып койсун деп, кызымды жетелеп алып дүкөнгө бардым да жегибиз келген ар кандай таттууларды алып үйгө келдик. Кенен кесирип курсак тойгуздук. Эртең менен ойгонгондо чөнтөгүмдө сокур тыйын жок болчу. Бир жолу табылар деп ойлоп койдум. Кызымды бала бакчага жеткирип иштери менен бир жака барып келе коеюн десем, жол кирелик тыйыным жок. Кокустан эжемди жолуктуруп калып, андан жолго жетерлик тыйын алдым. 2 саат өтпөй үйгө келип эшиктин астынан кошунамды кезиктирип калдым. Мен сизден өткөндө 200 сом албадым беле? Берейин деп келгем дейт. Кубанып кеттим. Кызымды бакчадан алгандан кийин да каалаган нерсебизди сатып алып, курсак тойгуздук. Эртеси дем алыш болчу. Эртең менен турдук. Чөнтөгүм тешик. Эмне болор экен дегенимче курбум келип калды. Ар кандай таттууларды калбаса сыр көтөрүп алыптыр. Таңкы ашыбыз да керемет болду. Түшкө мал жолдошум акча салып жиберди. Ал биздин акчабыз жок экенин, мен тажрыйба жүргүзүп жатканымды кайдан билсин? Ой формуласы таасир берди го деп ойлоп калдым.